Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чакырылышынын депутаттыгына талапкер Гүлшат Асылбаеванын экономикалык аналитиканы ийне жебине чейин бышырган логикасы эмгектин көркү, маани маңызы адамдын жеке талам үчүн гана эмес, эң биринчи иретте көпчүлүктүн бакубаты, коомдун, жамааттын кызыкчылыгы, жыргалчылыгы үчүн иштелгенинде экендигин ишаралап турат. Гүлшат Кадырованын баамында эмгектин куну анын социалдык коомдук магызында. Глобализация доорунда социологиялык гуманитардык илимдердин төбөсү көрүнгөн төбөлдөрү адам коомундагы социалдык прогресстин башкы критерийи өндүргүч күчтөрдүн өсүшү эмес, адамдын моралдык өнүгүш даражасы болуп тийиш деп эсептешет. Ушул ченемде карасак, Гүлшат Асылбаеванын моралдык рухий маданияты азыркы коомубуздун социалдык прогресси, өнүгүү жолунда экенинен кабар берет. Бул өзгөчө феноменалдык көрүнүш. Бул инсан акыркы 5 жылда кыргыз парламенттик саясатынын ийгилигин татып, аны жоготуунун да чуудаамын татууга үлгүрүп, саясий багажын толуктап келет. Гүлшат Асылбаева экономиканын кесипкөй аналитиги. Өткөн 5 жылдык депутаттык практикасында өзүнүн профессионал деңгээлин таптап, практикада да зор өзгөртүүлөргө жол ачууга үлгүрдү. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чакырылышында Асылбаеванын инициативасы менен 65 мыйзамга өзгөртүү киргизилип, мыйзамдын салык төлөөчүлөргө болгон шарты жеңилдетилип, мамлекеттин киреше булагын толтурууда зор салымын кошкон депутат катары парламенттин тарыхында аты жазылат деген ишеним талашсыз. Мыйзам бул туруктуу константа эмес, өзгөрүлүп туруучу жагдай. Адам турмушуна тыгыз жуурулушкан алгоритм. Салык мыйзамы ал мустактан бери келе жаткан адамдын жашоо кодексинин бир багыты. Ошондуктан биринчи кезекте салык кодексиндеги бир катар өзгөртүүлөрдү атай кетүү шарт. 2017-жылы салык кодексине киргизилген өзгөртүү салык төлөөчү жеке ишкерлерге мамлекеттик кызмат тарабынан мыйзамсыз текшерүүгө катуу бөгөт койгон. Мыйзамды президент 2017-жылдын 6-июнунда кабыл алган. Салык кодексинин киреше салыгы дагы социалдык нормага ылайык үй бүлөлүү салык төлөөчүлөрдүн абалынын жеңилдөөсүнө шарт түзгөн. Ал өзгөртүү кийинки 2018-жылы ишке ашкан. 2017-жылы дагы бир үй бүлөдөгү зомбулуктан коргоо деген мыйзам күчүнө кирген. Ошол эле 2017-жылы аскер кызматындагы аялдарды пенсия менен камсыздоо мыйзамына өзгөртүү киргизилип, аскерде кызмат өтөгөн аялдардын пенсия менен камсыздалышы социалдык колдоо тапкан. Эркин экономикалык зоналар боюнча дагы өзгөртүүлөр мыйзамга кирген. Андан бөлөк жетим балдарды жатакана менен камсыздоо, бюджеттик укук, дагы бир канча мыйзам долбоорлоруна киргизилген өзгөртүүлөр жеке ишкерлердин өлкө жарандарынын ишине бир топ жеңилдикти алып келген. Пандемия учурунда Гүлшат Асылбаева сунуштаган медицина кызматкеринин статусу тууралуу мыйзамына президент кол койгон. Бул мыйзам саламаттыкты сактоо кызматкерлерине көптөн күткөн колдоо катары кабыл алынды. Өкмөт тарабынан мыйзамдын негизинде 430 миллион сом бөлүнүп, COVID-19 менен ооруган медиктерге 200 000 сом, бул оорудан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 миллион сом компенсация берилет. Учур Гүлшат Асылбаеванын саясий багажына муктаж. Анын аркасында бийик адамгерчилик, профессионалдык деңгээл, мамлекеттик коргоого багытталган баалуулуктар турат. Гүлшат Асылбаева эл ишеничин аткарганга дайыма даяр.